Президенттик шайлоонун датасы айтылып, талапкерлердин болжолдуу аты жөнү да белгилүү болуп калды. Адаттагыдай эле атаандаштарына компромат таап, кара пиар аркылуу чалып жыгуу аракеттери бул иретте байкалууда. Саясий мотив менен камакка алынып, 4 октябрдагы адилетсиз шайлоодон кийинки митингдердин шарданы менен боштондукка чыккан Садыр Жапаровду колдогондор көп. Ал элдин мүдөөсү менен өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу болуп турат. Бийликке келери менен дароо элдин талаптарын орундата баштады. Бир нече жылдардан бери бажы тармагында коррупциялык аракеттерге шектелип, бирок ар дайым суудан кургак чыгып келген Райымбек Матраимов колго түшүрүлүп, акчалар өндүрүлмөй болууда. Ошондой эле мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаев камакка алынганда, муну айрымдар театралдаштырылган шоу деп сыпаттап чыгышкан. Бирок анын баш коргоо чарасы каралып, камакта калтырылганы тууралуу маалымат бул сөздөргө чекит койгондой болду. Крим Төбел деген оңой адам эмес. Ал өзүнүн көз карашы бар. Көрүнгөн эле сөздү сүйлөй бербеген. Ага караганда граждандар мына саясатчылар калп айтат. Алар калп айтпайт, бир эле сүйлөйт, туурабы? Анан атайын бир спектакльге катышкан артисттер эмес да, туурабы? Бул эми күлкү келе турган нерсе да. Эми азыркы бийликти сындасын, сындаганы жакшы. Бирок бир Кудайды карап сындасын да. Мындай ыгы менен сындасын. Бир мындай бир нерсеге бир эмеге бата турган кылып сындасын да. Анан сындайт эптеп каралаштын жолуна түшүп алышты азырчы. Бул туура эмес деп ойлойм. Садыр Жапаровдун оппоненттери ага мүмкүн болушунча көө жабууга аракет жасап жатышат. Бирок акыйкатсыздыкка каршы туруп, абакка отуруп, турмуштун запкысын көргөн адамга олуттуу компромат табуу кыйын. Андыктан абактан чыкканы тууралуу фактыны колдонуп, каралар менен байланышы бар деген имичтерди таратууну көздөшүүдө. Биз журналист катары бул сөздөрдүн чын төгүнүнө кызыгып көрдүк. Ал 2017 жылдан тартып Молдовановкадагы номер 1 колонияда жазасын өтөп жаткан учурда нааразылык акциясынын катышуучулары тарабынан бошотулган. Садыр Жапаров жаза мөөнөтүн өтөп чыккан Молдовановкадагы номер 1 колонияда каралар же тактап айтканда авторитеттер лагердин борбордук бөлүгүндө жайгашкан. Ал жакта 70-80 адам, ошондой эле кызмат көрсөткөндөр менен бирге орто эсеп менен 100дөй адам жашайт. Ал эми катардагы тоок уурдап же бирөө менен мушташып кетип кокусунан абакка түшүп калгандар тегерете жайгашкан камераларда жашашат. Ал жактарда болжол менен 1000ге чукул адам бар. Алар блатнойлор жашаган жайга жакын жолобойт. Биздин сураштырып билгенибизге караганда, ал борбордог эмес тегерегиндеги камералардын биринде катардагы жаза өтөгөндөрдүн арасында жашаган. Абакта жаза мөөнөтүн өтөп чыккандардын айтымында ал жактын өз мыйзамдары бар жана ал эркиндиктеги жашоого окшош эмес. Өзүнүн жашоо эрежеси бар, дисциплина деп коет, тартип бар, темирде тартип бар. Аякта болсо бири-бирин биякта боштондукта жүргөндөргө көрбөйт, билбейт деп бир каракчылык менен, анан туура эмес, орусча айтканда беспредел деп атпайбы? Ошолор менен эметчет, бирок аякта андай жок. Аякта өзүнүн жашоо эрежеси бар деп атам. Анан бири-бирине жаман айтпайт, кол көтөрбөйт, мушташпайт. Жаза өтөө жайларындагылар 4 категорияга бөлүнөт. Блатнойлор же каралар, эң жогорку категориядагылар. Мындайча айтканда, профессионалдуу кылмышкерлер, зонадагы чыныгы бийлик ошолорго таандык. Бул категориядагыларга армияда кызмат өтөгөндөр, официант, таксист же башка кызмат көрсөтүп иштегендер жана расмий кызматта иштегендер кошула албайт. Блатнойлор келип түшкөн акчаларды же тамак аштарды бөлүштүрүүгө укуктуу. Ошондой эле зонаны мыйзамсыз каналдар аркылуу келген азык-түлүктөр менен камсыз кылат. Кылмыш дүйнөсүнүн түшүнүктөрү менен маселени чечип, өзүнчө соттун да милдетин аткарат. Блатной акыйкатсыз чечим чыгарган учурда өздөрү да суракка кабылат. Мужиктер, абактагылардын көпчүлүк бөлүгү. Алар абакка кокусунан түшүп калгандар, жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн соң кадимки жашоого кайтып келе тургандар. Алар иштешет. Абактын администрациясы менен кызматташпайт, формалдуу эмес бийликке умтулушпайт. Блатнойлордун разборкаларына алар аралашпайт. Кызылдар же башкача айтканда козелдор, администрация менен ачык кызматташкандар, ошондой эле мекеменин тартип секциясында мүчөлүктө тургандар. Короздор жаза өтөө жайларындагы эң төмөнкү категория. Адатта гомосексуалдык байланышка баргандарды абактагылар эң төмөнкү деңгээлге түшкөндөр деп коюшат. Баса белгилеп кетүүчү жагдай, кылмыштуу топко аралашып калгандар же каралар өмүр бою ал чөйрөдөн чыкпайт. Алар катардагы жаза мөөнөтүн өтөгөндөрдөн ушунусу менен айырмаланат. Андыктан саясий мотив менен камалгандар аларга аралашып кетүүсү мүмкүн эмес дешет билгендер. Шайлоодо атаандаштарынын аброюн төмөндөтүп, жарыштан чалып жыгуу үчүн ыплас саясий технологиялар колдонулары адатка айланып калган. Бирок эгер ал маалыматтар чындыкка кошпосо, элдин күлкүсүн келтиргенден башка пайда алып келбейт дешет серепчилер. Андыктан башкаларды каралагандан көрө өзүнүн аброюн жогорулатуу менен алек болгону жакшыраак натыйжа берет. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек.